Ассаламу алейкум достор. Менің аты жөнім Зулпидин Нурматов, Максим Маткенский. Москвадан барыңыздарға ыстық салам. Мен бүгін президенттік шайлоо боюнча өз ойымды айтып коюун туура көрдүм. Мигранттардын шайлоо катышуусу боюнча. Барыңыздарға белгилүү, буга чейинки шайлоолордо мигранттардын 1% гана максимум шайлоо катышып жүрөт. Буга тоскоол көп нерсе бар. Биринчиден, ошол шайлоо кодекстери туура эмес жазылып калгандыгында, азыркы шайлоо системасында. Экинчиден, мигранттар өзү дагы кызыктар эмес шайлоо катышкангачы. Бирок мигранттар соцсеттерде, ютубта, фейсбукта, одноклассник, инстаграмда өтө активный колдонушат. Бирөөдү колдойт, бирөө Мадмаровду, бирөө Жапаровду, бирөө Улукбек Кочкоровду. Мен силерге айта кетейин, ал интернетте колдогон, ал эчтегени чечпейт. Сиздер эгерде чындыгында өзүңүздөрдүн колдогон талапкердин жеңүүсүн кааласаңыздар, анда сиздер сөзсүз шайлоого катышыңыздар керек. Шайлоого катышуу үчүн эмне кылыш керек? Алдын кандай болду эле? Шайлоого катышуу үчүн алдыңкы шайлоолордо форма 2 тапшырып, анан госучетко туруп, анан мигрант шайлоого укуктуу болгон. Азыр эми форма 2 алып коюшту, консулчет турушуңуз керек. Демек, сиз бир күнүңүздү алып, ошол консулчетко барып турушуңуз керек. Ал жерде кайда турат? Эгерде сиз Москвада болсоңуз, метро Добрынскаяга барып, ошол жерде элчиликте барып, консулчетко туруп, шайлоого даярдансаңыз болот. Шайлоого 1 ай калды. Даже 27 күн калыптыр. Өткөнгү парламенттик шайлоодо Москва шаарына 3 шайлоо тилкеси ачылып, жалпы 4000ден бир аз ашкан адам шайлоого катышты. Бул деген мигранттардын 1% дагы эмес, 1%. Эгерде Москва шаарында 500.000 кыргызстандык болгон болсо, мен орто эсеп менен да, бирок андан көп 4000 адам шайлоого катышты. Ал дегени 99% кыргызстандык мигранттар шайлоого катышкан жок дегенди билдирет. Бул өтө жакшы эмес көрүнүш. Мигранттар да өзүбүз чындыгында кайдыгербиз. Соцсеттерде жаман күчтүүбүз, баардыгын колдойбуз, бирок шайлоого келгенде жокпуз. Чайханага барабыз, достор менен жолугабыз, ресторанга барабыз, бирок шайлоого дегенде барбайбыз. Бул өтө туура эмес көрүнүш. Мамлекет үчүн, өлкө үчүн, Кыргызстан үчүн бир күнүңүздөрдү берип, сөзсүз түрдө барып шайлоого катышыңыздар. Биз сиздерге же мен ушуну шайла деп айтпайм. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөн чыккан талапкерди барып шайлаңыздар. Эгерде ошол азыркы учурда 18 талапкер бар экен, ошол 18 талапкердин бирөөсү дагы жакпаса, бирөөсүн да колдобосоңуз, анда барып сиз сөзсүз түрдө барып каршы дегенди берсеңиз дагы болот. Бул сиздин оюңуз. Сиздин оюңуз менен өлкө эсептешиш керек. Бирок биз андай кылбай атабыз. Демек, биз бир күндү алып, дем алыш аласыздарбы, же башка кыласыздарбы, бир күн барып, шайлоого чейин консулчетко туруп коюшуңуздар керек. Консулчетко турган кыргызстандык гана шайлоого катышууга укугу болот. Мындан кийин мигранттар эгерде биз тандасак, биз таза кылат экенбиз да, сатылбайт экенбиз. Кечээки парламент шайлоодо Москва шаарында 4000 адам шайлоого катышса, ошонун 57 адамы 57 гана добуш биримдик партиясына берген. Добушун. 27 адам гана Мекеним Кыргызстан партиясына добуш берген. Кыргызстан партиясы башка партияларга жок болгон. Негизги биринчи орунду бүтүн Кыргызстан, Мекенчил, үчүнчүнү Ата Мекен партиясы алган. Москва шаарында. Мен билгеним ушундай.
Эгерде мигранттардан бир жок дегенде 100.000 адам шайлоого катышып калганда, шайлоодун эмеси өзгөрмөк да бир азчы. Бирок азыр өтө азбыз. Менимче бул шайлоодо дагы ашы барса 5.000 адам шайлоого катышы мүмкүн. Бирок эгерде сиздер активный болсоңуздар, ошону биз жеңип чыксак болот. Бала ил албаса эмче кайда дейт. Туурабы? Биз баары биз шайлоого катышабыз деп айтсак, бизди көрүп анан жогору жактагылар ойлонуп, анан бир аракет кылышмак. Азыр эч кандай аракет жок. Бул бийлик алмашса дагы ошол эле система, ошол эле шайлоо менен биз баратабыз азыр. Болгону форма 2-ны алып коюшту. Өткөн шайлоодо Москва шаарына 3 шайлоо тилкеси ачылган. Москва шаарында жок дегенде бир 10 шайлоо тилкеси болуш керек. 10 жок дегенде. Ошону дагы бир шайлоо тилкеси максимум бир күндө 8-ден 8-ге чейин 2000 адамды гана кабыл ала алат. Максимум. А бизде 500.000, 600.000 кыргызстандык бар жерге 3 гана шайлоо тилкеси ачылышы мүмкүн. Ал дагы под вопрос турат. Демек, биз активный болойлу, өз оюбузду айтайлы, шайлоого чейин каттоого туруп коелук. Мигранттар менен булар эсептешсин туугандар. Ошол туугандар сөз түрдө шайлоого катышыңыздар, бирөөдү шайла дебейм, өзүңүздөрдүн тандооңуздарды шайлаңыздар. Мындан кийинки видеолор буюрса ар бир кандидат боюнча болот. Ар бир кандидат Жапаров, Мадумаров, Улукбек Кочкоров, Калмаматов, Имамедин Ташев, Элдар Абакиров, ушулар боюнча ар бири боюнча өзүмдүн оюмду айтып кетем. Андыктан менин каналыма катталып, колокольчикти басып, туура болсо туура деп комментарий жазып, туура эмес болсо ушул жерде туура эмес айттыңыз деп комментарий жазып туруңуздар. Анткени адамды түздөүчү адам дейт. Балким менден ката келсе, сиздер оңдоп туруңуздар. Ошол туугандар, баарыңыздарга ийгилик, аманчылык каалайм. Ассаламу алейкум.